Бишкекте бокс боюнча калыс каза таап, машыктыруучу жаракат алды. Кечээ 10 октябрь күнү кечинде ЭйБнин кошумча кастагы калысы Мукаш Ырсалиев 7-кичи райондогу Назаров бокс клубуна барып, машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев менен маселени чечүү үчүн келген. Ырсалиев өзү менен кошо сайга мылтыгын алып келген. Чыр атышууга чейин жетип, Ниязалиев курсагынан жаракат алып, Ырсалиев өлүмгө дуушар болду. Муну менен катар Ниязалиевдин жардамчысы да бутунан жаракат алган. Бүгүн 11 октябрга карата бокс боюнча машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиевдин абалы оор деп багаланууда. Ал улуттук хирургия борборунун жандандыруу бөлүмүндө жатат. Экинчи жабырлануучунун да операциядан кийинки абалы оор бойдон калууда. 2024 жылдын июль айынын ортосунда УКМК Мукаш Ырсалиевдин кармалганын билдирген. Ал Дордойдогу жерде рейдерлик жол менен басып алган деп шектелген. Ниязалиев 2010 жылы насыя алып, тендердин жыйынтыгы менен курулуш базарын уюштуруу үчүн Жунхай базарынын жанындагы 8,5 соток жер тилкени сатып алган. Ал эми шектүү Ырсалиев уюшкан кылмыштуу топтун колдоосунан пайдаланып, Береке базарын арыз ээсинен мыйзамсыз тартып алган. Ошондой эле шектүү криминалдык авторитет менен туугандык байланышы бар экендигин айтып, дайыма коркутуп келген. Ниязалиев насыянын пайызын төлөй албай, үй жайынан ажырап, толук жашоого дээрлик эч кандай каражаты жана мүмкүнчүлүгү жок калган.